Assalamu алейкум, урматтуу YouTube көрөрмандары, автосүйүүчүлөр. Бүгүн биз сиздерге Москва шаарынан, тагыраак айтканда, метро Теплый стан, Ведённая улица, дом 4, корпус 3-төгү жайгашкан салондордун биринен унаалардын бааларын көргөзөбүз. Бул жерде Suzuki, Kia жана Mazda'нын салондору бар экен. Андыктан алыстабай биз менен бирге болуп туруңуздар. Жалаң гана жаңы унааларды көргөзмөкчүбүз. Мол турган Kia Rio'дан баштасам. Kia Rio чыгарылган жылы 2021, жаңы күзүү экен. Мунун баасы 737 000 рубльден башталат экен. Конкретно бул унаанын баасы 1 136 000 рубль. 1 136 900 рубль экен. Мындай летний резиналарда, литий дискада. Тряпочный салон экен. Бүт терезе көтөргүчтөрү электрический, мультируль, кондиционер, климат-контроль, штатный монитор, камера заднего вида, подогрев сиденья, подогрев руля. Бар жогу бар экен. Баасы 1 136 900 рубль. Унаалар тизилип турат, сиздерге катарынан көргөзө берем. Kia Cerato 2020 экен, чыгарылган жылы. Мунун баасы 1 161 000ден башталат экен. Объем 2, коробка автомат. Конкретно бул унаанын баасы 1 344 900 рубль. Мондай фаралары дагы аябай акыркы комплектация экен. Бул фараларда линзовый оптикалары бар. Летний резинада, обычный штампованный диска. Мондай тряпочный салону тряпочный экен, отургучтары. Бар жок терезе көтөргүчтөрү автоматический. Кондиционер бар экен. Мультируль, круиз-контроль бар экен. Подогрев сиденья, подогрев руля, штатный магнитофон орнотулган. Баасы 1 336 000 рубль. Арт жагынан дагы көргөзүп коеюн сиздерге. Бул жерде көк цветтеги Kia Ceed турат. Азыр сиздерге баасын билип берем. Мондай литий дискаларда, летний резина. Терезе көтөргүчтөрү бар жогу электрический. Тряпочный салон. Штатный монитор орнотулган. Кондиционер, подогрев руля, подогрев сиденья, круиз-контроль, голосовое управление, голосовое меню бар экен. Климат-контроль дагы бар экен. Баасын билип берем сиздерге. Мунун баасы 1 304 000ден башталат экен. Конкретный бул машинанын баасы 1 414 000 рубль. Kia K5 чыгарылган жылы 2020. Мунун баасы 1 539 000 рубльден башталат экен. Бул типа Toyota Camry'nin классындагы машина. Бул унаанын баасы 1 924 000 рубль экен. Комплектация комфорт дейт. Мондай Kia'нын литий дискаларында летний резина. Резинасы дагы аябай жакшы экен, кымбат. Мондай деревянный ставкалары бар экен эшигинде.
бүт терезе көтөргүчтөрү электрический сиденья, камера заднего вида, круговой обзор дагы бар экен камерасы, климат контроль двухзонный, круиз контроль, голосовое управление, бүт акыркы эмедеги комплектация максимальный экен. Бисмилlah, отуруп көрөлүчү мен. Баштап отуруп көрө элекмин. Аябай комфортно отурганда эле сезилет экен. Мындай чоң штатный монитор орнотулган. Баасы 1 924 000 рубль мунун. Арт жагынан дагы көргөзүп коеюн сиздерге. Мындай поворотниктери да аябай кооз экен. Бул круговой обзордун камерасы, могу күзгүнүн астында. Бесключевой доступ дагы бар экен. Kia Optima'nын обновление болуп чыккан варианты K5 2020 жылдан баштап Россияда чыгарыла баштады. Кредитке алсаңыздар 8030 рубльден туура келет экен. Бияка жазып коюптур астына специальные условия приобретения автомобиля K5. Ушундай достор. Бул жерде дагы K5 турат. Кара цвети. Kia Sportage. Bunun баасы 1 444 000 рубльден башталат экен. Конкретный бул унанын баасы 1 909 000. Объем 2. 150 аттын күчү бар экен. Полный привод. Бүт терезе көтөргүчтөрү электрический. Мындай ромбик болуп тигилген кожаный салон. Сиденьялары обычный экен. Штатный монитор, мультируль, голосовое управление, круиз контроль, кондиционер, климат контроль, бүт баары бар. Баасы 1 909 000 рубль. Сіздерге жан жағынан дағы bir қатар көргөзүп кетейин. Бул жерде Kia Ceranto турат. Kia Ceranto. Мунун баасы 2 119 000 рубльден башталат экен. Объем двигателя 2.2, дизель, полный привод. Бул унанын баасы 2 654 000 рубль. Kia Ceranto. Kia'нын жол тандабасы бул, аябай жакшы машина. Мындай литий дискаларда, летний резина. Кожаный салон, мультируль, штатный монитор, климат контроль, круиз контроль. Бүт баары бар экен. Баасы 2 690 000 рубль. Ушундай достор, эгер видео жаккан болсо лайк басып, каналга катталып кетүүнү унутпаңыздар. Дагы жакшы видеолор болот буйруса.